Мен жооп укпадым. Бүгүнкү күндө ишкерлерге Минтранс канча карыз? Birinci октябрга азыр 702 миллион. Болгону 7 миллион. 702 миллион. 700? 361 бул оперативный данный да. Дагы бир жолу айтып коюңузчу. 702 миллион 361 миң сом. Муну Алмаз Кушбакевич, бул эмне болот? 702 миллион карыз 23-жылга киреби, кирбейби? Ал ишкерлер өзүнүн акчасы менен кылып атат. Минтранс рапорт берип атат, биз жолду ремонтун көбөйттүк деп. Бул кандай болот? Özür dilerim. Быйыл бюджетте канча каралса болсо Минтранска толугу менен биз беребиз. Эч кандай Жок, бюджетте канча каралса эмес, карызы 702 миллион экен. Кандай болот? Бул карыз мындай да, булар эми тактап айтып бериш керек да, бул карыз эмес. Рұқсат берсеңіз, Улпай Зулпугарович, 387 миллион 19-20 жылдардағы қарыздар. Мына тем более 19 жылдан бeri төлөбөй жүрөбүз. Мына биз ишкерлерден салык алабыз, иш жок карызга жол салдырабыз. Кандай бул эми? Качан төлөйбүз аны? Эми мен айтып кетейин. Кандай бюджет болушу мүмкүн? 3 жылдап элден карыз алып төлөбөй жүргөн. Биринчиден былтыр биз механизм киргизгенбиз. Ошо карыздарды жабуу боюнча, кредиторка боюнча. Анан Минтранс өзү үчүн айтканда, ошо кредиторканы кайсы этап менен, кайсы көлөмүнө жаба турган бул ички саясат Минтранстын. Биз жалпысын бөлүп берип атканда, ошонун ичинен карап бериш керек. Ошого кошумча биз дагы бир жанагы казначейский обязательство деген чыгарып бергенбиз. Любой подрядчикке биз кагаз түрүндө берип, ал банк аркылуу өзүнүн каражат ала алса болот. Бул транспорт министрлигинин начар иштегендиги, ошондой айтып атасыз, болмос. Силер как положено бөлүп берип атасыңар, булар өздөрү эле билбей эле карыз алып, билбей эле бирдеме кылып, эптеп чалынып, жулунуп жүрүшөт да, эмне кылып атканын өздөрү да билбей. Жол департаментин жоёт, автожолду түзөт, деуларды тыйын жок калтырышат. Азыр кышка деуларга тыйын бөлүндүбү жолду караганга? Заявка негизинде биз толугу менен берип атабыз. Улпай Зулпугарович, перевальный участоктон баары мындан бир ай мурда эле баарына бөлүп, инертный материалдардын баарын камдап койгонбуз. Ошон үчүн элдин баары төбашына тыгылып калды, баарын даярдап койгонуңар үчүн. 2 күн кар жааганда.